Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабактын катышуучулары. Бүгүн кыргыз адабияты сабагы тема жарышка түшсө жел менен жаактуу пенде жеңбеген. Бүгүнкү сабакты даярдаган мугалим Акатова Айнора. Балдар, тапкылачы, бул ким жана кимдин чыгармасы? 1884-жылы күзүндө Жалал-Абад облусуна тиешелүү Сузак районундагы Ачы айылында туулган. Атасы Алыкул, чоң атасы Шамурза да жарды жашаган. Ошон үчүн алардын баласы да жашынан колунда бар байларга жалданып оокат кылган. Мадалы Ажы жана Азирети Эшен аттуу кишилердин үйүндө жүрүү, аны ислам дини менен таанышууга, ал аркылуу чыгыш поэзиясы жана философиясы менен оозанууга үйрөткөндөй. 9 баланы өстүргөн атасынын жамакчылык өнөрү болгон. Ошол кишиден балага анча-мынча ырчылыгы жуккан делет. Аргим айтат сүйгөн, акылына түйгөн, ашык бир болуп жете албай, арасат күндө жүргөнмүн. Мен дагың айтып берейин, ашыгылыктан бир сабак, дак салдыңыз жүрөккө да дәрт güzel актамак. Күрдөлүү жашын нече экен, күсөдүм сүйүү чарбагын, аманат жанга белектеп мен ашыгылык гүлүн кармадым. Аны ошол гүлдү беришке мен көзелдиң издеп барганмын. Булактан көрүп чак түштө мен булбулдай аба салганмын. Тапкан болсоңор азаматсыңар, таппай калсаңар бул кыргыз элинин даанышман төкмө акыны Барпы Алыкулов жана анын чыгармасы Güzel кыз. Сабактын максаттары. Барпы Алыкуловдун өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу маалымат алабыз. Барпынын акындык өзгөчөлүгүн кызыктуу фактылар менен далилдейбиз. Акындын акыл казынасынан, баалуулуктарынан тарбиялык багыт алабыз. Ырчы катары тааныла баштаганы. 7-8 жашынан атасы үйрөнгөн залим хандар азабы деген сыяктуу саясий ырларды элге айта коюп жүрөт. Өзүнүн жакыр жашоосун ырга салат. Анан тай журтуна жүргөн кезде кадыресе акын катары таанылат. Бул учурдагы ырдагандары кийин китептерине жыйындагы биринчи ыр, кара башыл эчки, пада баккандагы ыр, жетим кыз, теңдик бир күн жарк этер, жетим дегендей аттар менен кирет. Өзгөчөлүгү. Биринчиси ал комуздун коштоосу жок эле ичкилик кыргыздарына мүнөздүү абан менен шатыратып төгүп ырдай берген. Экинчиси аны урунган сөздөрү, азыркы тилден бир топ айырмалуу, башкача айтканда ичкилик кыргыздарынын аваздуу бай лексикасын кеңири колдонгон. Үчүнчүсү чыгыш поэзиясы менен терең тааныш болгондугун ырларынан даана көрөбүз. Ал өзү өкүлү болгон чөл кыргыздарынын ооз-эки чыгармачылыгы менен фарси, араб дини таалимчил жана көркөм адабияттарынын эки булагын өз өнөрүндө кайра иштеп чыкканда угармандарына сунуш кылган. Түштүк жакта өзгөчө Фергана өрөөнүндөгү ичкилик кыргыздарында эл астына чыгып өз чыгармаларын аткарган кишилерди апыз деп койгон. Барпы апыз, тагыраагы Парпи апыз оор салмактуу киши экен. Тамагынын астында богогу болгон. Малдаш токуну отуруп алып, колун эки тизесине коюп төгүп ырдай берген. Барпы Алыкулов 46 жашында бир ажалдан калат. Агасы болот 1919-жылы большевиктер партиясынын катарына өтөт. Чаңгет айыл кеңешинде союз кошчу уюштуруп анын төрагасы да болгон. Аны 1930-жылы Молдо Жусуп деген басмачы мыкаачылык менен өлтүрүп кетет. Барпыны да өлтүрмөк болгондо кызыл аскерлер куткарып калат. Бул окуя Барпыга катуу таасирин тийгизген.
Ал кеңеш өкмөтүн орнотууга, басмачылар менен күрөшүүгө активдүү катышат. Чаңгент айылдык кеңешинде төраганын орун басары болуп, дыйкандар комитетинде төрага болуп иштейт. Колхоздун уюштуруучусуна көмөктөшөт. Ошол мезгилде ал Улуу агам Ленин, бул ырдын аты Октябрь, партия аттуу ырларын чыгарат. Басмачылардын баскынчылыгын ашкерелеп, көлөмдүү Бото ууру поэмасында ырдап чыгат. Көзү азиз болуп калышы. 1929 жылы катуу ооруп, ошондон кийин эки көздөн көрбөй калат. Мурдада 11 жашынан бир көзү дарталып, элес плас гана көрчү, кийин эки көзү тең иштен чыгып жетелетип күнүн көрөт. Өзү болсо коомдук иштерди аткарууга жараксыз болуп калат. Дин адамдарын өзгөчө ашкерелеген. Барпыны динге каршы болгон деп айтышат. Жок, андай эмес. Ал Кудайды, пайгамбарды тааныган. Динге каршы ырдап атеист болгон эмес. Мына ушул дин адамдарынын, молдолордун, сопулардын, эшендердин терс сапаттарын ашкерелеген. Себеби ал диний адамдарга жакын болуп жүрүп, айрымдарынын бузуку иштерин көрүп билген жана алар тууралуу алдамчы эшен, сук молдо, мадалы ажыга, эмчилерге, эмне бар бул жерде, сопу сыяктуу ырларын чыгарган. Акындын арзуу лирикалары. Барпы сүйүү ырларын өзгөчө эргүү менен эл алдына алып чыккан. Андай чыгармаларынын катарына Буракчан, Мырзайым, Арзыкан, Коноюн, Мөлмөлүм, Гүл кыздар, Ак жылдыз, Лөлүкан, Көзал кыз, Кара көз, Ак дилбар, Тартип, Дилбарым, Өзгөчөм, Алтын жана башка ырлары азыркы күнгө чейин эл оозунан түшпөй келет. Барпынын айылзатына арналган ашыктык ырлары кыргыз адабиятынын төрүнөн орун алчу руханий байлыктардын катарын толуктайт. Махабаттын адамзат али аңдап түшүнө элек көп сырларын жогорку көркөмдүүлүктө ырдайт. Айтыштын жеңилбес чебери. Ал көптөгөн акындар менен айтышып, бул жанрдын классикалык үлгүлөрүн калтырган. Осмонкул Бөлөбалаев ага жарышка түшсө жел менен жаактуу пенде жеңбеген деп баа берет. Анын алгачкы айтышы 16 жашында өз кожоюну Назарбай менен болгон. Кийин жеңи жок, Токтогул, Кара Мурза, Нышан, Эшмамбет, Нурмолдо, Суусаркан, Бала ырчы Сыдык жана башка акындар менен курган айтыштары акындык талантынын өтө жогорулугун айкындайт. Элдик чыгармаларды кайра элге берген. Анын айтуусу боюнча элдик фольклордун Кул Мырза жана Ак Саткын, Жалайыр Жалгыз сыяктуу мыкты дастандары жазылып калды. Ал эми Козуке менен Баян, Муңдук менен Зарлык дастандары жарыкка чыкпай турат. Булардын ичинен мисалы Кул Мырза менен Ак Саткындын ооз-эки айтылышы Түштүк Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, кыргыздар жашаган аймактарына кеңири тараган. Философиялык ырлары. Көзү азиз болсо да көкүрөгү менен баарын туюп билген. Анын шамал, ажал, адам, от, дүнүйө, айт десе, ала тоо көркө келбейт эл болбосо, бул кыштардын санаты, октобой мерген аталбайт деген чыгармалары бар. Бул философиялык ырлары анын ой жүгүртүүсүнүн кенендигин, кыргыз сөздөрүн мыкты колдоно билерлигин далилдейт. Дидактикалык чыгармачылыгы. Барпы Алыкулов таалим-тарбияга түздөн-түз үйрөтүүчү дидактикалык маанидеги ырларды көп чыгарган. Мисалы Жакшы кыз, Өзү каар тили заар кыз, Болор жигит, болбос жигит, Эр жигитке сын, балдарга насыят. Ал жаштарды жакшылыкка насааттап, адам көзүн караңгылатар касиетин сөз менен айтып берген. Барпынын ырларын жазып алуу, жарыялоо жана изилдөө. Анын ырларын жазып алуу 1943 жылдан башталат. 1947 жылдан СССР жазуучулар союзуна мүчө катары кабыл алынат. Алгачкы жолу тандалмалуу ырлар деген китеби 1949 жылы чыккан. Дал ушул учурда ал бул дүйнөнү таштап кетип жаткан. 1957 жылы Жаки Таштемировдун Барпы Алыкулов аттуу китеби жарыяланат.
Анын чыгармачылыгын жазып алууда изилдөөдө Медина Богданова, Гүлжамал Бакинова, Түмөнбай Байзаков, Жаки Таштемиров, Мухтар Борбугулов, Кадыркул Даутов, Сулайман Кайыпов, Болотбек Апилов, Бекташ Шамшиев, Алиаскар Байбосунов чоң эмгек сиңирди. Өзгөчө Кадыркул Даутов Албан кырдуу Алп акындын дүйнөсү деген көлөмдүү монографиясында акындын чыгармачылыгын ар тараптуу терең изилдеген. Согуш, кымыздык саткан акын 22. Согуш жалпы элге оор күндөрдү алып келген. Барып ошол кезде Жалал-Абад темир жол бекетине барып, аскер кеткендерге арнабырдап, эл апыздын такыясына акча кыстарчу экен. Турмушу оорлоп, эшек менен кымыздык алып келип базарга сатчу экен. Согуштан кийин да базарда ырдап отуруп жан багып жүрүптүр. 20 аял алса да, алардын көбү акындын жокчулук турмушуна чыдабай кетип кала бериптир. Анан калса 21 балалуу болуп, бирок алар да чарчап кала берген. Соңку Жумагүл деген зайыбынан Бурул аттуу кыздуу болгон. Ачыдан ар жерге көчүп конуп, Сайда, Бешмойнок деген жерлерде күн кечирип жүрүптүр. Өзбекстандагы Кыдырша деген айылга ичкилик тууганы Раис Жолдош Балтабаев көчүрүп да кеткен экен. Жөөлүп жатат деп көңүл бурулбай калган. Өмүр соңунда Фрунзе шаарында ооруканада жатып калат. Акыркы күндөрү ырдайт, сүйлөйт. Бул жөөлүп жатат деп эч ким ал сөздөрүн жазып калбайт. Бул чоң арман болгон. Акыры 1949 жылдын 9 ноябрында Фрунзе шаарында ооруканада каза болуп, 11 ноябрдагы Кызыл Кыргызстан газетасына некролог басылат. Сөөгү Фрунзеге ала арча көрүстөнүнө коюлат. Ошентип Барпы акын 65 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан. Ырлары көп таланттардын багына жаралгандай. Акындын ырларына ондогон обончулар обон жазып, аткаруучулар өз талант дараметтерин арттырган. Мисалы Мөлмөлүм деген ырын Токтосун Тыныбеков, Малик Аликеев, Мирбек Атабеков, бир топ ырын Апаз Жайнаков, Роза Аманова элге алып чыкты. Кезегинде Ош театрында коюлган Барпы спектаклинде Дүйшөн Байдөбөтов анын ролун жогорку чеберчиликте аткарган. Ак кымкаптан тон албайм, ак күмүштөн сом албайм, ар кимди барып бир мактап, ары жок ырчы боло албайм деп ырдаган даанышман төкмө акын Барпы Алыкулов өз өмүрүнүн экинчи чыйырына мына ушундай өзгөчө талант менен өчпөс изин калтырып кеткен. Анда балдар, Барпынын дагы бир ыр шиңгилине көңүлдү бурсак. Görkün urmenen, geldim görkü kurmeden, sigan sul mölmölüm gelgili olsun hürmenen. Ekilerin kızıldığın açılganday mölmölüm, bir karasan yürek ot çatılganday mölmölüm, mangda çatın vargalan gibegindey mölmölüm, senin ışkın balanına tilegindey mölmölüm. Ötündüsün özgendin gürüşündey mölmölüm, tozulganın zergerdin gümüşündey mölmölüm, mayın digen jorganan gürüşündey mölmölüm, Gülzargıl tez yüretin ağaksı jatkan jırlarım, 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 Gülzargıl tez yüretin ağaksı jatkan jırlarım. Өзүбүзгө дагы бир жолу жагымдуу маанай түзүү менен бүгүнкү сабактагы сөз куржун менен таанышабыз. Апыз түштүктө өзгөчө Ферганада эл алдына чыгып өзү чыгарган ырларын тартуулаган адам. Кымкап бир жеби алтын же күмүш аралаштырылып согулган жибек кездеме. Некролог гезитке каза болгон кишинин өмүр баяны жазылган макала. Атеист диний түшүнүктөрдү жана Кудайды танган адам. Тай журту, тайекелери мекендеген жер. Монография грек тилинен бир жазамын дегенди билдирет. Бир гана жазуучунун же бир гана көйгөйдүн урунттуу учурларын изилдөөгө алган илимий макалалар жана китептер.
Анда бүгүнкү сабагыбызды төмөндөгүдөй суроолор менен бышыктайбыз. Барпы Алыкулов качан, кайсы жерде төрөлүп өскөн? Анын чыгармачылыгынын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Чыгармалары тематикасы боюнча кандай болуп бөлүнөт? Бул суроолорго жоопторду дептериңерге жазасыңар. Бүгүнкү сабакка тапшырма. Кыргыз адабияты сабагына китебинин 294 бетинен 300 бетине чейинки Барпынын өмүрү чыгармачылыгы тууралуу окуп, бул суроолорго жооп бергиле. Алгачкы ыры кантип жаралган? Барпынын ырчылыгын ким баскысы келген, анын себеби эмнеде? Ырдын азабынан кандай кыйынчылыктарды тартат? Өзүмдүн ырчым деп кимди атайт, себеби? Анын чыгармаларын жыйноодо кимдердин салымы бар? Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Саламатта болгула. Баарыңарга бекем ден соолук жана билим каалайм.